Bismillahirrahmanirrahim. Ислам жолу сайты сунуштайт. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Азыр сиздер бүткүл дүйнөлүк чоң аалымдар комитетинин мүчөсү, учурдагы ислам дүйнөсүндөгү эң көрүнүктүү аалымдардын бири, Шейх Салих ибн Фаузандын жума хутбасында келме тууралуу айткан баянын угаласыздар. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Halaqana li ibadatihi. Ааламдардын Роббисине мактоолор болсун. Ал бизди аны жалгыз деп билип, ага гана ибадат кылып, баш ийүүбүз үчүн жаратты. Мен Алла Тааладан башка чыныгы сыйынууга татыктуу зат жок экендигине, ал жалгыз улухия сыпатында да, рубубия сыпатында да жалгыз экендигине, жана Мухаммад анын кулу жана элчиси экендигине күбөрүп беремин. Ал Алланын маклукаттарынын эң жакшысы. Анын үй бүлөсүнө жана сахабаларына, аларды ээрчегендерге салам салаваттар болсун. О адамдар, Алладан корккула. Ла илаха иллаллах келмеси ыклас келмеси. Ал такыбанын келмеси, жана ыймандын келмеси. Ким бул келмени чын ыкласы менен айткан болсо, тозоктон куткарылат. Ал исламдын келмеси. Ал бейиштин ачкычы. Ким бул келмени өлүм алдында айтып калса бейишке кирет. Хадисте өлүм төшөгүндө жаткандарга ла илаха иллаллах келмесин айттыргыла. Кимдин акыркы сөзү ла илаха иллаллах болсо, ал бейишке кирет деп айтылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям атасынын бир тууганы Абу Талиб өлүм төшөгүндө жатканда зияратка барган эле. Ал учурда анын жанында эки мушрик бар болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям авасына кайрылып: "О ава, ла илаха иллаллах келмесин айтып калыңыз. Мен Алланын алдында сизге ушул келме менен күбө болуп, таламыңызды талашайын" десе, жанындагы эки мушрик капыр: "Сен эмне, Абу Талиптин дининен чыкканы турасыңбы?" дешет. Пайгамбар кайра ла илаха иллаллах келмесин кайталап айтты. Ал эми тиги эки мушриктер дагы сөздөрүн кайталап жатышты. Ошентип Абдул Муталиптин дининdemin деген ишеним менен ла илаха иллаллах келмесинен баш тартып жан берди. Дагы бир күнү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кызматын кылып жүргөн жөөттүн баласы өлүм төшөгүндө жатканда ага зияратка барды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Балам, ла илаха иллаллах келмесин айт" деди. Бала атасына карады. Атасы Касымдын атасына баш ийгин деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга ишарат кылды. Бала: "Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммад расулуллах" Андан кийин жан үзүлдү. Буга күбө болгон Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Аллага мактоолор болсун. Мени себеп кылып анын жанын тозоктон сактап калды" деп сахабаларына: "Бир тууганыңарды көмүүгө даярдагыла" деп буйрук берет. Мусулмандар маркумду жууп, кепинге ороп, жаназасын окуп мусулмандардын мүртөсүнө көмүштү. هذه كلمة عظيمة من قالها ومات عليها دخل الجنة. Бул улуу сөздү айтып көз жумган пенде бейишке кирет. Бирок маселе айтып коюу менен чектелбейт. Келме келтирүүнүн шарты бар. Ла илаха иллаллах келмесинин мааниси жалгыз Аллахтан башка чыныгы сыйынууга татыктуу зат жок. Ал эми бул келменин шарты келмени айтып ыйман келтирген адам динди кармануусу керек. Эгер ошолорду аткарса, ал чыныгы мусулман. Ал эми ким айтып туруп, исламдагы милдеттерин, намазын окубай, зекетин бербей, Алла буйруган иштерди аткарбаса, анда бул келменин пайдасы тийбейт. Жада калса 1000 жолу айтса да, качан талаптарын аткармайынча пайда жок. ولو قالها 1000 مرة لا تنفعه حتى يعمل بمقتضاها. قال صلى الله عليه وسلم. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Адамдар ла илаха иллаллах келмесин айтмайынча алар менен күрөшүүгө буйрулдум. Эгер алар бул келмени айтышса, анда алар жандарын жана байлыктарын сактап калышат.
бир гана келменин акысынан башкасын. Ал эми эсеп кысабы Аллага тапшырылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн өткөндөн кийин айрым арабтар динден чыгып, айрымдары зекет берүүдөн баш тартышат. Мына ошондо Абу Бакр радиаллаху анху алар менен күрөшө баштайт. Себеби зекет ла илаха иллаллах келмесин акысы эле. Айрымдары Абу Бакр радиаллаху анхуга: "О Алланын элчисинин орун басары, алар ла илаха иллаллах келмесин айтып жатышса, кантип күрөшөсүң?" дешет. Ал Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акысын берсе деген, ал эми зекет келменин акысына кирет. Аллага ант ичип айтамын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда берип келишкен козу улактан же болбосо төөнүн жибинен берүүдөн да баш тартышса, мен алар менен күрөшкөнүм. Муну уккан сахабалар Абу Бакрдын кебине ынанышып, ушуну туура деп таанышып, динден чыккандарга каршы турушкан. Ла илаха иллаллах келмесинин шартын аткарбай, тил менен гана айтып коюу жетишсиз. Ал эми ким тили менен айтып койсо, ал исламдагы адам катары эле өкүмдөлөт. Ал эми кийин ал келменин талабынан чыгып, шарттарын аткарбаганы аныкталса, анда ал исламдан чыккан болуп саналат жана ошого жараша өкүмүн алат. ولهذا غزا بعض المسلمين غزوا جماعة من المشركين فانتصروا على Мушриктер менен согушта Усама ибн Зайд радиаллаху анху жана дагы бир ансар сахаба бир мушриктин артына кууп жетип, ага кылычын көтөргөндө качып бараткан мушрик ла илаха иллаллах деп келмени айтып жиберет. فلما رفع أسامة السيف عليه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وقتله أسامة بن زيد. Муну уккан ансар сахаба өлтүрүүдөн баш тартат. Бирок Усама ибн Зайд аны өлтүрүп коет. Бул кабар качан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жеткенде Усамага ачууланып: "Сен аны ла илаха иллаллах келмесин айтса да өлтүрүп койдуңбу?" дейт. "О Алланын элчиси, ал аны кылычтан корккон үчүн гана айтты" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага: "Анын кылычтан коркуп айтканын билгендей жүрөгүн ачып көрдүңбү? Ал кыяматта ла илаха иллаллах келмеси менен келсе, сен кантесиң?" деген суроону бир нече жолу кайталап бушайман болот. Муну уккан Усама радиаллаху анху кылган ишинин ката экенин билип катуу өкүнөт. Hatta nadima Usama radiyallahu anhu nadamatan shadida ala ma fa'al wa arafa khata'ahu fi dhalik. Fahada huwa ash-sha'n fi man a'lana islamah. Ислам мына ушундай. Ким ла илаха иллаллах келмесин айтса, анын исламы кабыл кылынат. Ага зыян берилбейт. Ал эми кийин келменин талаптарына каршы чыкканы аныкталса, анда ал динден чыккандардын өкүмүнө кошулат. Ошондо дагы тек гана сыртынан өкүм беребиз. Ачык карама каршылыкты көрмөйүнчө ичине аралаша албайбыз. Ma lam yatabayyan lana khilafu nahnu nahkumu ala adh-dhahir wa amma ma fil qulub. Ал эми жүрөктөгүнү улуу Аллах Тааладан башка эч ким билбейт. Бул келмени тил менен эле айтып коюу жетишсиз. Келме айтуу анын сөзсүз түрдө аткарылуучу шарттары бар. Утма ибн Малик радиаллаху анху баянында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Ла илаха иллаллах келмесин Аллахтын ыраазылыгы үчүн ыкласы менен айтса, ага Аллах Таала тозокту арам кылды." Абу Хурайра радиаллаху анху Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурады: "О Алланын элчиси, кыямат күнүндө сенин шапаатыңа ким татыктуу?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Муну сенден башка эч ким сурабайт деп ойлогом. Себеби сенин хадиске болгон аракетиңди көрүп турам. Кыямат күнүндөгү шапаатыма татыктуу эң бактылуу адам ким ла илаха иллаллах келмесин чын ыкласы менен айткан" дейт. Чын ыклас менен айтуу керек. Эл көрсүн же уксун деш үчүн эмес, же эки жүздүүлүк үчүн эмес. Жана ошондой эле корккондуктан мусулмандар менен жашаш үчүн айтпаш керек. Кимдин максаты жогоруда айтылгандай болсо, анда ла илаха иллаллах келмеси ага пайда бербейт. فإن من كان هذا قصده إنها لا تنفعه لا إله إلا الله
هذه الكلمة يا عباد الله عظيمة. О Алланың құлдары, бұл өте улуу сөз бардық асман жердегі мақлуқаттардан салмақтуу. Муса алейхиссаламдың сөзінде келгендей, Муса алейхиссалам: "О Алла, мага ушундай нерсени үйрөткүн, аны менен сени эстеп дуа кылайын" дейт. Алла Таала айтты: "О Муса, ла илаха иллаллах келмесин айткын." Муса алейхиссалам: "О Раббим, аны бардық эле кулдарың айтып жатпайбы?" Аллах Таала айтты: "О Муса, эгерде тирелген 7 кабат асман менен тирелген 7 кабат жерди кошуп таразанын бир тарабына коюп, ал эми ла илаха иллаллах келмесин экинчи тарабына койсо, ла илаха иллаллах келмеси салмактуу келет. لا إله إلا الله يجاء يوم القيامة برجل Кыямат кайымда бир киши келет. Периштенин жазганы боюнча күнөөсү 99 китепке толгон. Ар бир китептин көлөмү көз жеткен аралыкка чейин көп болот. Бул кишиге сенин сооп ишиң барбы деген суроо берилет. Тиги киши коркуп: "О Раббим, менде мындай сооп иш жок" дегенде, ла илаха иллаллах келмеси жазылган кагаз келет. Демек, ал киши тирүүсүндө бул келмени ыкыласы менен айткан. Ошентип келме таразанын бир тарабына коюлат. Ал эми экинчи тарабына күнөө толгон китептерин коет. Ошондо улуу келме ла илаха иллаллах келмеси салмактуу болгондуктан күнөөлөрү асманга сапырылып кетет. Андан кийин ал киши бейишке кирет. فيدخل بها الجنة أي كلمة عظيمة أكثروا من التلفظ بها. Бул келмени көп айтуубуз керек. Бул сөздүн мааниси өтө терең жана улуу. Бул ла илаха иллаллах, Аллахтан башка чыныгы сыйынууга татыктуу зат жок келмеси жокко чыгаруу маанини да камтыйт. Жокко чыгаруу дегенибиз бул ла илаха, сыйынылуучу зат жок, Аллахтан башка сыйынылуучу зат жок. Ал эми экинчи жагынан алып караганда бул келме тастыктоо маанисин да берет. Тагыраак айтканда, иллаллах, Аллах гана сыйынууга татыктуу. Бул тууралуу Аллах Таала мындай дейт: "Ал эми ким таагутка капыр болуп, Аллахка ыйман келтирсе, эч качан ажырап кетпей турган бекем тутканы кармаган үчүн. Аллах угуучу, билүүчү." Бакара сүрөсү 256-аят. والله سميع عليم يكفر بالطاغوت هو معنى لا إله. Бул аяттын якфуру битагут сөзүнүн мааниси сыйынылуучу зат жок дегенди түшүндүрөт. Ал эми وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ айтылган жерде бир гана Алла сыйынууга татыктуу зат экендиги айтылат. Демек, бул жерде келменин эки мааниси тең камтылганы айкын болуп турат. Булар жокко чыгаруу жана тастыктоо мааниси. Бул келменин эки маанисин ар дайым келмени айтууда эстеп жана билип жүрүүбүз керек. Келменин баалуулугу жана улуулугу Аллах Тааланын алдында өтө маанилүү. Ошондой эле бул келменин маанисин түшүнгөн соң ичибизден жана сыртыбыздан көп айтып туруубуз керек. Келме исламдын бирден бир максаты. Бардык пайгамбарлар мына ушул келмеге чакырышкан. О Мухаммад, сенден мурун жиберген ар бир пайгамбарга биз менден башка ибадатка ылайык Кудай жок, өзүмө гана сыйын кыла деп вахий кылдык. Анбия сүрөсү 25-аят. Аннаху ла илаха илля ана фа'будун. Сумма хазихил калима айдан. Бул келмени туура түшүнүү ширктен, Аллага шерик кошуу жана ширк ээлеринен алыстат. Бул тууралуу Аллах Таала Халил Ибрахим алейхиссалам жөнүндө мындай дейт: "Жана эстегин, бир кезде Ибрахим атасына жана мушрик коомуна мен силерден жана силер сыйынган Кудайыңардан кол үздүм." Зухраф сүрөсү 26-аят. Ал эми Аллахтан башка чыныгы сыйынууга татыктуу зат жок жана Аллахтан башка затка сыйынбайм деп айтуу менен эле ширк ээлеринен жана ширктен алыстабайт. Мындай адамдардын ишеними бош деп билебиз. Ла илаха иллаллах келмеси ширк ээлеринен жана алардын туткан дининен ажыратмайынча пайдасын тийгизбейт. Бул маселе боюнча Ибрахим алейхиссалам жана анын коомуна айтканы Аллахтын китебинде мындай деп баяндалат: "Силер үчүн Ибрахимде жана аны менен бирге болгон ыймандуу адамдардын жашоосунда өрнөк бар. Бир кезде алар капыр элдерине
Биздин силерге жана силер сыйынган Аллахдан башка кудайларга тиешебиз жок. Биз силерге капыр болдук. Эми биз менен силердин араңарда качан жеке жалгыз Аллага ыйман келтиргениңерге чейин элдешкис, душманчылык жана жек көрүү жаралды деп айтышкан. Мумтахана сүрөсү 4-аят. والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو الدين. Биз ширк ээлерин жана капырларды колдогонубуз туура эмес. Анткени бул чыныгы дин. Ал эми динде болсо биз алардан жана алардын туткан дининен алыс болушубуз керек. Мындай көрүнүштү аларга ачык айкын көрсөтүү зарыл. Эң жаманы, эгер бир адам Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп айтуу менен Аллахтан башка затка дуа менен кайрылганы, Аллахтан башка затка курманчылык кылып мал сойгону, Аллахтан башка затка нүзүр берүүсү жана Алладан башка заттан күмбөз, мазарлардан жардам сураганы. Мындай амалды жасагандар деле ла илаха иллаллах деп айтышат, бирок анын талаптарын аткарышпайт жана анысы аз келгенсип Аллахтан бөлөк затка сыйынышат. فهم يعبدون غير الله ويتناقضون في ذلك فتفطنوا لذلك يا عباد الله وتعلموا عقيدتكم. О Аллахтын кулдары, ошондуктан ойгонгула. Өзүңөрдүн акыйдаңарды улуу келменин маанисин жакшылап окуп үйрөнгүлө. О адамдар, Алладан корккула. Аллахтан башка чыныгы сыйынууга татыктуу зат жок келмесе, Мухаммад Алланын элчиси деп күбөлүк бермейинче толук болбойт. Ушул эки күбөлүк келме исламдын негизги өзөгү. Күбөлүк берем Мухаммад Алланын элчиси дегендин мааниси ал Алланын чыныгы элчиси, чындыгында эле ал ааламдардын Роббисинин элчиси экендигине чын жүрөгүмдөн ишенүү менен айтамын. Келме келтирүү ушул менен эле жетиштүү болуп калбайт. Анын буйругун аткаруу, тыйгандан тыйылуу керек. Сен аны пайгамбар Алланын элчиси деп күбөлүк берип, бирок ал алып келгенге баш ийбесең, анда сен Алланын элчиси деп күбөлүк бергениңди аткарбаган болосуң. ما جاء به لم تحقق شهادة أن محمدا رسول الله. فمعنى أشهد أن محمدا رسول الله أو من معنى Аллага күбөлүк берип айтам. Ал Алланын элчиси дегендин мааниси буйругуна баш ийүү, алып келген кабарларына ишенүү, тыйып кайтаргандан арылып алыстоо. Ошондой эле Алла Таалага ал көргөзүп бергендей гана ибадат кылуу. Мына ошондо гана Мухаммад Расулуллах деген келменин экинчи бөлүгү ачык, түшүнүктүү болот. Ал жөн гана тил менен айтып коюучу сөз эмес. Анын буйругуна баш ийип, буйруктарына өз каалоо напсиңди ээрчип каршы турбаган. Алла Таала айтат: эгер Алла менен анын пайгамбары бир ишти өкүм кылса, эч бир момун эркек же момун аялга өз иштеринде ыктыяр калбайт. Кимде ким өз башымчалык кылып, Аллах жана пайгамбарына күнөөгөр болсо, демек ал анык адашыптыр. Ахзаб сүрөсү 36-аят. فقد ضل ضلالا مبينا. ثانيا أن تصدقه فيما أخبر. Экинчиден ал кабар берген нерселерге ишенүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өткөндү да, келечекти да кабарлаган, мисалы бейиш, тозок жана башкалар. Мына ушундай кабарларга эч шек санабастан ишенишиң керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан так келген кабарларга кимде ким шек санаса, анда анын Алланын элчисине күбөлүк берем дегени туура эмес болот. Себеби ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын кабарын жалганга чыгарган болуп саналат. Пайгамбардын буйругун аткарганда эле тыйганынан тыйылган. Алла Таала айтат: пайгамбар силерди эмнеге буйруса, дароо кабыл алгыла. Эмнеден кайтарса, ошол замат кайткыла. Аллахтан корккула. Чынында Аллахтын азабы каттуу. Хашр сүрөсү 7-аят. Ваттакуллаха инналлаха шадидул иқаб. Важтинабу ма наха анху. Ал тыйгандан тыйылуу деген сөздүн мааниси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кандай кылып бизге ибадат кылыштын жолун көргөзүп берсе, так ошондой кылып аткаруу. Ошондо бидаттан, динге жаңылык киргизүүдөн алыс болосуң. Аллага канчалык жакындап ибадат кылсаң да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көргөзүп бергендей кылып жаса. Бидат кылып ошол менен Аллага жакындайм дебегин. Ал Алладын алдында кабыл болбойт. Ла туqbal индаллах. Кала саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: кимде ким биздин динибизге жок нерсени жаңылыкты киргизген болсо, анда ал кабыл кылынбайт. Дагы башка бир риваятта кимде ким бир иш кылып, ал ишке биздин буйрук болбосо кайтарылат. Шахада келмесинде мына ушул шарттар болуш керек. Ансыз жөн гана тил менен айтып коюу жетишсиз. Анна Мухаммадар Расулуллах лейсат лафзан муjarradan yuqalu bil lisani faqat.